Ар бир өлкө үчүн маанилүү bir 3-4 фундаменталдуу баалуулуктар бар. Биринчиси сөзсүз түрдө сөз эркиндиги. Журналисттер массалык маалымат каражаттары өлкөдөгү жаман көрүнүштөрдү, бийликти сындап, аларды жакшы болгонго, таза болгонго, эффективдүү иштегенге түртөт. Экинчи маанилүү баалуулук бул тыш чогулуш эркиндиги. Эгерде мамлекетте жарандар, саясатчылар кээде тыш чогулуп бийликке алардын туура эмес кылып аткан нерселерин, же болбосо кандайдыр бир маанилүү саясий, социалдык, экономикалык маселелерди көтөрүп митингге чыгала турган болсо, бул аябагандай жакшы көрүнүш болуп эсептелет. Эгерде мамлекетте саясий атаандаштык боло турган болсо, бийлик саясий атаандаштарынан кандайдыр бир деңгээлде корко турган болсо, бул өлкө үчүн аябагандай жакшы нерсе болуп эсептелет. Тилекке каршы, азыркы күндө Кыргызстанда мына ушул баалуулуктардын бардыгына чабуул жасалып, абалдары оор деңгээлге келип такалды. Кыргызстан бир топ жылдардан бери чогулткан демократиялык байлыктарын, демократияны өнүктүрүү жолунан артка кетип, кайрадан авторитаризмге багыт алды. Биз бардыгыбыз авторитаризмге мамлекет багыт алганда, бийлик багыт алганда күрөшкө даяр болушубуз керек. Саясий күрөш Кыргызстанда азыр аябагандай узак болот. Тилекке каршы, мамлекетибиздеги маанилүү демократиялык институттар, коомдук институттар өлкөнү авторитаризмге кетип аткан жолдон кармап кала алган жокпуз. Саясатчылар ынтымактуу боло алган жок. Саясатчылардын көз караштары, демократиялык баалуулуктарды туткан саясатчылар, же болбосо чыныгы реформаларды каалаган саясатчылар баштарын бириктире алган жокпуз. Граждандык коом чачыранды болуп, алардын мамлекетке, коомго койгон талаптары бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгаргандай максатына жете алган жок. Массалык маалымат каражаттары ынтымактуу болуп, бири-бирин коргоп, эгемендүү массалык маалымат каражаттарын журналисттерди кармап калганга, коргогонго күчтөрү жете албай калды. Ошондуктан бүгүн өлкө кайрадан авторитаризмге кетип аткан жолго кетип, коркунучтар пайда болду. Биз бардыгыбыз узак саясий күрөшкө, демократиялык баалуулуктарды коргогонго даяр болуп, кайрадан саясатчылар, граждандык коомдун өкүлдөрү, массалык маалымат каражат жана коомдогу ушул баалуулуктарды түшүнгөн жарандар баш кошуп, демократияны мамлекетте коргогонго аракет кылышыбыз керек.